Урматтуу мекендештер, азыр мына көрүп атасыңар, больницалар бардыгы эле толуп калган. Бакыш биздин медицина жетише албай атат. Азыркы бизде грипп катуу жүрүп атат. Анан кийин бардыгы эле температура эле түшүнбөй калып эле, анан кандай кыларын билбей эле кыйналып кетип атышат. Доктордор жетише албай атат. Азыркы биздин оору гриппке эң катуу иштеген могу угур коштун эң слабый и омикстин эң слабый и золотой напиток. Ушул үчөө катуу иштеп атат. Эмнеге? Көп эле кишилерден эле лечение кылып сурасаң эле бардыгын эле ичи катып калганды проблема кылбай, боору ооруганды проблема кылбай, мен грипп болуп атам, ичи каткан проблема вообще ЖКТ полный эле бузулгандан эмес болуп атат. Бунун жолу оңой эле жолу, мындай эле баасы деле арзан, бул 1000 сом эле болуп калган. Мындай эле бир кашыкка куюп эле күнүнө 3 мал ичип, мындай бир кашыкка куюп коюп, мындай 50 грамм сууга эле анан шуну эле уртап койсо болот. Биринчи ичи каткандарды бошотуш керек. Анан кийин буну уртап ичип койгондон кийин бул омикс менен бардык эле дарилер менен кошо ичип уколдорду ала берсе болот. Сөзсүз буну бир күндө 2 мал ичсе, бир мал могу золотой напитоктон ичип коюш керек сөзсүз. Бул уже өзүнчө ичилет. Булга деле бир чай полный эле кружка болот. Бул бир сыйра иммунитетти көтөрөт. Bundan деле монда бир кашык, анан булга чай куюп коюп, чайды иче бериш керек 2-3 малдан. Омикстен көп ичкенге болбойт, бир 2 мал эле ичиш керек. Анан кийин полный эмеси температура жок болгондон кийин анан только угур коштун ичилет. Угур коштун эң слабый, булдан коркмуштуусу жок. Адамдарды передозировка кылып, анан мен өлүп каламын деген вопростор андай болбойт, жеңил эле, мындан деле жарым кашык бир кашыктан ичип турат. Могу дарилердин бардыгы булар уже күчтүүлөр, болиголов, бул аконит күчтүүсү, бул омикс, булар вообще күчтүүлөр, булар күчтүүгө кирет булардын бардыгы. Булардын бардыгы только катуу ооруларга, күчтүү сахарга, ракка, простатага 4 дари укмуш ойнойт бүт ооруга. Только организм ар кандай экен, кишилердин бирөөгө мынча ичкенге болот, тигинче ичкенге болот, анан точный таблицасын даже жазып бере албайт экенмин мен. Бирөөгө көп көтөрсөм кыйналып кетет, бирөө вообще 20 тамчыдан кийин эле кыйналып кетет. Ошол үчүн бардык лечение онлайн болуп атат. Күнүгө мага жазып турушат, биз ошол менен сүйлөшүп анан алмаштырып турабыз. Урматтуу мекендештерибиз, ошол үчүн катуу оорубай аракет кылгыла, ушундай өзүбүздүн натуральный тамырдардан жасалган настойкаларды аракет кылгыла ичкенге. Грипп катуу жүрүп атат, ушундай болуп атат да. Рахмат силерге. Саламатсыңарбы? Мен апам 2019 жылы операция болгон женский жактан. Мен кызы боломун. 3 жыл жүрдү, жайында уруп калды. Анан Кызылкыядан эме көрсөтсөк, ошко жиберишти. Ал жерде жаткызып, ошо химия беришти. Биринчи химиясын жакшы көтөрдү, экинчисинде кыйналып калды. Анан үчүнчүсүнө дагы алып келесиңер деди, жибергим келбеди, апам кыйналып аткан. Аппетити жоголуп, эчтеке жебей койду. Анан ошо интернеттен таптык, ошо мейлисти. Сүйлөшүп, ушу настойкаларды жиберди Бишкектен, азыр ичип атат апам. Кыйла жакшы. Мына выпискасы, поштун выпискасы. Анан апам еще сахарный диабети бар, давлениясы көтөрүлгөн. Мына анализ тапшырды. Анализи жакшы чыкты. 5 болуп чыкты анализи. А так 9-дан түшкөн эмес сахарычы. Азыр апам өзү менен апам өзүн сүйлөтөмүн. Мегіз балам, мен сені 2 жақтан уктум. Сені дарыларың мага жакшы пайда берип атат. Сахарым түштү, давлениям көтөрүлбөй калды. Давления менен жүрөт эдим. Азыр өзүмө жакшы жеңил сезип атам. Доктор табандан пайда таба албадым. Азыр өзүмө жакшы сезип, рахмат.
ümit kılıp atam yana. Bundan buyakka yaxşı bolup ketemin albatta. Şuncha adamlar sakayıp atadi. Men dagı olar katары sakayıp kalayın dep ümit kılıp atam. Hazır özüm ança yengilmin, жақсы жеп atam tamakты. Саламатсыздарбы? Мен Жалал Абад областынын Нокен районунун Бүргөнд айылынын тургуну Калмырат кызы Сайракан болом. Мен өзүмдүн рекламамды сиздерге сунуштамакчымын. Мен өзүм оорума байланыштуу көп дарыларды көп иштедим, бирок ошо дарылардан жакшы болгонум жок. Чындыгында көп ичкенге да туура келди, кайтып ашказанымды ууладым, аябай көп кыйналдым. Мен ошо өзүм бир тууганыман ошо 1000 жашарды алып içtim bir ay. Bir ay içip arkasına ben oruğa байланыштуу барып Мелистен угур кошунду алдым. Ошол көйнү içip мен 40 күн болду. Угур кошунду мен 10 күн içtim. 1000 жашарды мен bir ay içtim. Ошо 40 күн içinde Кудай бурса мен сахарым дарысын таптакыр примат эткен жокмун. Эмсе мен диализит 60-тыгын, инсулин 1000-дин ичип өчүн, ал таблеткасы жашай алчу эмесмин. Мен 40 күндө ушул ичип атканда, ошол күн ичип атканда мен эч кандай примат эткен жокмун ал дарылардын бирин. Жакшы жүрдүм, давлениям көтөрүлгөн жок, сахарым көтөрүлгөн жок. Ошону менен бирге мен желке буйган ооруларым калды. Мен басканы басып жүрчүмүн, бирок отуруп турганда бутум аябай ооручу, ошо ооругандан калдым. Бутум статым ооруткан оорудан калдым. Денемди чыйрыктырчу, ошо оорудан калдым. Баш оорудан калдым. Көп оорудан айыктым. 40 күн ичинде ошо эки дары менен эле. Силерге сунуштайт элем, мен муну рекламага акча алыш үчүн айтып аткан жокмун. Менчилеп кыйналып, азап тартып, ден соолугун үмүтүн үзгөн адамдарга кайрылат элем. Көңүл боштук кылбай ушуну алып ичсеңиздер өзүңүздөргө пайда болот эле деп. Жана ошо менен бирге мен сага ыраазычылыгымды айтам. Чоң рахмат, көп жаша, бактылуу, элдин керегине жарап, көп адамдар менчилеп кыйналган адамдардын керегине жарап, жакшы ошолордун батасын алып, көп адамдарга кызмат кылып, ылайым эле көп жашаган. Сак ошон адамдар жана ушундай талаптар көбөйүп, бизди химикат оорулардан арылтып, угулабастан ушундай чөп дарылар менен жакшылап жүргөнүңө 1000 мерте сага ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат. Assalomu alaykum. Biz O'zbekistonda Andijon облысы Xonobod shahridan bo'lamiz. Men qizimning o'g'risi bo'yicha o'zimizning Andijon shahridagi o'rukxonaga qayrilganimizda Andijondagi doktorlar meni qizima rak грудного клетки правой стороны deb diagnoz qo'yishdi. Diagnozni qo'yib, o'sha yerda lechение olishimizni aytdi. Химия olasizlar. Химиядан keyin çaş tөгülü, kaş tөгülüş, başka uşunday sözlerde aytkandan keyin biz oylanıp körüp Kırgızstandagı tuğandarыбыз arkalı sürüştürüp bilip ошол Бишкек шаарындагы дарыгер Мелис ағаға кайрылдык. Бул дарыгер агабыз айтты ки, ошол коргошун дарысын бизге ичишибизди айтты. Бул дарыны ичиштен алдын бизи диагнозубузду көрүп билип чыккандан кийин бизге ошол коргошун ичишибизди айтты. 10 күн, 15 күн ичип натыйжасын билесиңер, өзүңөрдү кандай сезгениңерди айтасыңар дегенде биз 15 күн, 10 күнгө жетпестен кызым өзүнө жакшы сезип, оорулары калганын, колдорун кыймылдатып, өзүнө жакшы сезгенин айтты. Мурда колдорундагы кыймылдата албай катуу ооруп калган эди. Азыр мына 10 күндө биз немесини билдик. Азыр өзүнө жакшы сезип, өтө жакшы. Bundan ары дагы ушул коргошунду ичип улантып кетмекчибиз. Ушунун алдында биз биринчиден Алла, экинчиден шу дарыгер агабызга өз ыраазычылыгыбызды, рахматыбызды айтып кетмекчибиз. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Мен Конушбаева Гүлнара, Мелис Мисанбаев дарыгерден аконит уу коргошунун тундурмасын ичип атам. Буга чейин алым кетип, каруум кетип, аябагандай слабый болуп калгам. Анан кийин ошол YouTube каналынан Мелис Мисанбаевду көрүп эле, ошол эле күнү бардым дагы, уу коргошундун тундурмасын ысык чай менен берди. Ысык чай менен ичкенден кийин эле ошол замат эле
энергия кире баштаганын байкадым. Үйгө келгенден кийин дагы ичтим. Ичкендин эртеси күнү дагы жакшы болуп калдым. Кадимкидей энергия киргенин байкадым да. Уйкум да тынч болуп калды. Уйкум да жакшы болуп калды, тынч уктап калдым. Алым күчүм кирип жатканын сездим. Энергиям көбөйүп калды. Ушул Мелис Мыйсамбаевка барганыма абдан кубанычтамын. Мелис Мыйсамбаевка аябай кандай чоң ыраазычылык. Ушинтип көптөгөн кыргыздарды дарылап, ден соолугун жакшы кылышына себепки болуп атат. Абдан ыраазымын Мелис Мыйсамбаевка. Мындан ары дагы Мелис Мыйсамбаев менен ар дайым видео аркылуу, WhatsApp аркылуу, голосовой сообщение аркылуу сүйлөшүп турам. Өзүмдү кандай сезип атканымдын бардыгын айтам. Мелис Мыйсамбаев мага жолдомо берип турат. Рахмат. Мелис Мыйсамбаевка жолугуп, дарысын ичкениме аябай кандай ыраазымын. Укол, капельница, таблетка ичпей эле боорду талкалап. Ар бир дарынын, таблетканын анын терс зыяндары дагы бар да, химиялык нерсе болгондон кийин. А так природный жаратылыш дарысы менен дарыланып атам. Мелис Мыйсамбаевка рахмат. Мага окшоп көптөгөн кыргыздарга жардам берсин. Кыргыз улутунун ден соолугунун чыңдалышына жардам берсин. Кыргыз улутубуз көбөйүп өсөлү, көбөйөлү. Мелис Мыйсамбаевка абдан чоң ыраазымын. Рахмат. Мелис Мыйсамбаевка кайрылып дарысын ичкиле. Бардык ооруңардан айыгасыңар деп мен ишенем.